Кыргыз илиминин патриархы Дүйшөн Маматкановдун 85 жылдыгы Борбор калаадагы Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада белгиленди. Иш-чарага президент, парламент жана өкмөт аппаратынын өкүлдөрү, коомдук, мамлекеттик ишмерлер, акын, жазуучулар, күндүн башкы каарманынын кесиптештери болгон илимпоздор келген. Самалыкка катышкандар Маматкановдун кыргыз илимине, коомдук турмушуна, деги эле өлкөгө кошкон жана кошуп жаткан эмгеги тууралуу кеп козгошту. Siz bizge aybay gereksiz. Sizin prinsipialдуулугуңуз. Кейде sizin айтқаныңызды түшүнбөй калып, анан кийин убакыт өткөндөн кийин, бул киши туура айткан турбайбы деп. Ошон үчүн сиздин кеңешиңизди биз угуп жүргөнгө дайыма даярбыз. Мына эжем жаныңызда турат. Экөөңүздөр Кудай берген жашты жашаңыздар. Кудай мүмкүн болушунча көп жаш берсин. Анан берге биз могу жерге адрес жаздык эле. Муну эми шашпай окуп коесуз. Мен бүгүн ушу жашка келип отурам. Аксакалдар тобуна кошулдум окшойт. Биздин академик герой агабыз бар Мамбет Мамакеевич деген ошол киши айткан. Эр ортону 85 деп. Ошо 85ке келип отурам. Мен карып калдым десем, ал кишинин айтканы боюнча орто жаш караң келип. Бирок эми мындай убакта ал кишинин да бир айткан сөзү бар. Мен ким элем, эмне кылдым, эмне кылдым деген сыяктуу. Ошол кедейди кандын колхоздун үйүндө төрөлүп, окуп билим алып, чоңоюп, чочоюп, анан вузга келип окуп, анан андан аркысын эметип, ошонун ичинен негизинен суу, анан суу энергетика боюнча иштеп калдым. Илимий эмгектери Москвада, Санкт-Петербургда, СНГ мамлекеттеринде, ошондой эле чет мамлекеттерге которулуп, басылып чыккан. Мына 2 жыл мурун Дүйшөн Маматканович Оксфорд университетинин алтын медалын алды да, ошол эмгектери үчүн. 7 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу, жер аламдын баарысына багып чыккан аккан суу, кара тоонун мурунан жарып чыккан аккан суу, күмүш канат жез куйрук ичинен балык чыккандай аккан суу. Ооба, Залкар жең жок акын ырдаган аккан сууну изилдөөгө, өлкөбүздөгү гидроэнергетика, суу ресурстарын жөнгө салууда бүтүндөй өмүрүн арнаган ак эмгеги, адамдык улуу парасаты, талбаган илимпоздук таланты, өрнөктүү баскан изи, көпчүлүк жете албаган бийик адамгерчилиги менен башкалар үчүн багыт алуунун үлгүсү болгон техника илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын, Тажик Илимдер Академиясынын академиги, бүгүнкү күндүн Залкар окумуштуусу Дүйшөн Маматканов 85 жашка чыгып олтурат. Нурбек Боркошев, Эрбол Дүйшөнкулов, Кутмантаң көрсөтүүсү.